Карамат Токтаралиева Базаркоргон районундагы Базаркоргон айыл аймагына караштуу Саймали айылында жашайт. Аны айылдаштары чоң дыйкан катары таанып келишкен. Себеби үлүшкө тийген 2 гектар жер аянтына жер жемиштин бардыгын өстүрүп, өзүнүн керектөөсүнөн ашкандарын базарга сатып же айылдаштарына берип, үй бүлөлүк кирешеси агыл төгүл болуп турчу. Акыркы жылдары ал ишмердүүлүгүн өзгөртүп, тандыр жасаганга киришти. Адатта биздин айылдыктар негизинен тандырга нан жабышат. Ар бир үйдө тандыр болот. Демек керектөөчүлөр көп. Кардарлар үзүлбөйт. Жакшы жарыктары жок экен бул дагы. Моолар дагы жарыктары жок. Жакшы сапаттуу болуп чыгыптыр. Мына жакшы аябай. Мындай алганда. Булар самса тандырлар, булар самса жабылат. Булар дагы жакшы, жарыгы жок эч жеринде. Эмес жакшы балам. Жакшы чыгыптыр, түзүк. Элем намын тартабыз. Каттык болот. Катырат. Ооба. Анан неге алабыз? Тандыр жасоо оңой жумуш эмес. Анында өзүнө тиешелүү эрежеси түйшүгү болот. Бул өңүттөн алганда ал дасыккан тандырчылардан жардам алды. Алардын тажрыйбасын үйрөндү. Анан жанына жардамчы алды. Зыяны жок бунун. Бул тандырдын түйү болот. Тандырдын түйү болот бул. Муну растайбыз мынтип. Тандырды колго тийген эле топурактан жасоого болбойт. Ага сапаттуу ак топурак керек. Мындай топурак бул чөлкөмдө кездешпейт. Андыктан Жалал-Абадтан же кошуна турган Совет-Абад шаарынан сатып келишет. Муну Жалал-Абадтан ушу Жалал-Абадтан сатып алабыз. Совет-Абадтан ушу сатып алабыз. Ошол жактан келип түшөт бизге. Ошо КАМАЗ, 1 КАМАЗ, 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗ түшүрүп алабыз. Ошол жактан келет. А биздин бул жерде топурактар жарабайт. 1 КАМАЗдан ушу кичикелери болсо ушу 50-60 штуктар чыгат. Момундай кичинекелери чыкса, ал эми тигиндей чоң, мына могул жакта чоң штуктары бар, булар азыраак штук чыгып калат. Даяр тандырды сатууга келгенде да анчейин кыйынчылыктар болбойт дейт ишкер айым. Анткени аларга алдын ала буйрутмалар келет. Же тургундар өз үйлөрүнө орнотуудан сырткары самса, нан бышыруучу жайлардан да буйрутма болот. Ар бир тандырдын көлөмүнө, аткарган кызматына жараша баасы да чыгат. Булар дагы заказ боюнча жасалган. Бул чоң тандырларга эме тез эле түгөп калды эме. Аз штук берип калат. Ал эми момундай майда. Моолар майда да. Булардын баасы ушу майда штук, булар ушу көбүрөөк чыгат. Булардын баасы ушу 1000 сомдон сатылат, 1200-ге чейин. Ушу утурум чоңуна жараша баасы да көтөрүлө берет. Тигилер мына 3000диктер бар, 8000-ге чейин сатылат булар. Ушу чоңойгон сайын баасы да көтөрүлүп турат. Баса ишкер айым бул ишти баштаардан алдын Финка Кредит банкынан 500 000 сом өлчөмүндө насыя алган. Азыр тапкан кирешесинин эсебинен насыядан котулуунун алдында турат. Мындан сырткары анын жашаган жеринде жетилип, дарактар да өсүп турат. Анын бардыгын өз колу менен өстүрүп, кимдир бирөөнүн курулуш ишине жараса деген тилеги бар. Азыркы учурда ушу курулуш материалдарында өтө мындай табыш кыйын да, ошо себебинде ушу теректерди өстүрүүнүн жолунда ушу жыгачты өзүбүз өндүрүп алышыбыз керек экен да, ушу курулуш жагынанчы. Ошон үчүн ушу теректерди дагы эгип, ушу алды жарап калды, мына үйлөргө алып иштетип жатабыз. Азыр ар бирибизге ушу курулуш, үй курулуштарына керек. Ал эми анын аракетине Эр айым аялдар коомдук бирикмеси жакындан көмөктөш болуп, шыкактоо, талам-талашуу окуу тренингтерин өткөн. Мына ошондой окутуулардан таасир алып, бул жолду тандап алган. Эр айым аялдар коомдук бирикмеси уюштурган атайын окуу көнүгүмдөрдөн өтө чоң таасир алды деп эсептейбиз. Окуу көнүгүмдөргө аябай активдүү катышты. Карамат атайын Финка банктан мисалы үчүн годовой 28% менен 500 000 сом кредит алган. Бул өтө баягы ишкерликти ачканга өтө оор, төлөгөнгө келгенде дагы өтө оор. Анан өкмөт башчыбыз айтты, ушу неме ишкерликти ачып жаткан айымдарга ошо аз пайызда 4%тен 6%ке чейинки насыяларды берип, ошолордун ишкерлигин өнүктүрүүгө жол ачабыз деген сөздөрдү айтты. Биз эмне дейбиз,
ушу өкмөттүн бүгүнкү айткан сөздөрүнө жалпы ушу Ырайым аялдар коомдук бирикмесинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Элет айымдарына үлгү болуп биринчи жолу тандыр жасоо ишкерлигин колго алган Карамат айымдын алдыда дагы чоң максаттары бар. Жогоруда белгиленгендей, мамлекет тарабынан колдоолор болуп турса, ал менчик, бала бакча ачуу, ишкерликтин тармагын кеңейтүү аракетин көрөмүн деп турат. Маматкадыр Моматалиев, Тагай Акматов, Базар Коргон району.